Саламатсыздарбы сүйүктүү көрүүчүлөр, сиздер менен Айжамал Мангелди жана төстүү тасма берүүсү. Бала адамдын канаты деп айтылат. Бүгүнкү чыгарылышты балдарыбызга арнайбыз. Эгерде сиз Z жана Y мууну жөнүндө билсеңиз, анда дагы бир муун, альфа мууну жөнүндө айтып беребиз. Альфа мууну бул миллениалдардын балдары, 2010 жылдан кийинки төрөлгөндөр. Are you listening? Z муунун алмаштыруу үчүн жаңы муун альфа келе жатат. Биз жаңы муунга көнүп үлгөрө электе, анын ордуна жаңысы келди. 2010 жылдан кийин төрөлгөндөр альфа муунга кирет. Бул аталыш муундардын эски хронологиясы калыбына келтирилгенин жана адамзат жаңы алфавитти баштап жаткандыгын баса белгилөө максатында иштелип чыккан. Бул балдарда эч нерсеге окшобогон акыл бар. Ал тургай демографтар альфа адамдарын кандай болуп чоңоёрун жана алардын баалуулуктары кандай болорун түшүнүшпөйт. Балким, алар жасалма интеллектуурунда өсүшөт. Биринчиден, альфа адамдар персоналдаштырууну абдан баалашат. Жаңы муундун адамдары ар бир адамдын социалдык тармактарда өзүнүн жеке аккаунту бар экендигин, ал жерде алардын каалоосуна жараша жеке канал түзө аларын билишет. Алар мурунку көрүнүштөргө жана угууга негизделген сүйүктүү мультфильмдеринин же музыкасынын тизмесин түзө турган акылдуу алгоритмге көнүп калышкан. Альфа муундун өкүлдөрү бешиктен эле ар кандай гаджеттерди колдонушат. Ошондуктан алар окуй жана жаза баштаардан мурун YouTube колдону билишет. Бул балдар кичинекей кезинен эле эмнени жана кантип интернеттен көрүүнү өз алдынча тандап алууга үйрөнүшү таң калыштуу эмес. Ошондуктан тандоо эркиндиги жана персоналдаштыруу алар үчүн өтө маанилүү. Экинчи, алар чыныгы жана виртуалдык дүйнөлөрдү бөлүшпөйт. Санариптоорунда төрөлгөн балдар үчүн виртуалдык жана чыныгы дүйнө бирдей. Алар биринен экинчисине эркин көчүшөт. Анткени экранда сүрөт аларды жашоодо курчап турган сүрөт менен окшош экендигине көнүп калышкан. Көпчүлүк заманбап балдар кичинекей кезинен блог жүргүзүп, күн сайын болуп жаткан окуялар менен бөлүшүшөт. Үчүнчү, альфа балдары контенттин жаңы түрүн түзөт. Альфа балдарынын интернетинде такыр башкача контент, стримдер, розыгрыштар, челлендждер жана башка. Альфа муун жаңы форматтарды сунуштайт же эскилерин өзгөртөт. Ошол эле учурда тең туштары үчүн алар башкаларга караганда 3 эсе көп көрүүлөрдү алышат. Дагы бир популярдуу видео контент камерага оюнчуктарды таңгактан чыгаруу. Ошентип дүйнөдөгү эң бай блогер 7 жаштагы Райан аттуу бала. Ал балдар оюнчуктарына обзорлор менен белгилүү болгон. Бир жыл ичинде ал $26 миллион иштеп тапкан. Төртүнчү, алар ата-энелери менен жакшы мамиледе болууну үйрөнүшөт. Бүгүнкү күндө чоңдор баласынын тагдыры үчүн чоң жоопкерчиликти сезип, аны менен болушунча көбүрөөк убакыт өткөрүүгө аракет кылганда аң сезимдүү тарбиялоо принциби абдан популярдуу. Альфа балдарынын ата-энелери менен көп окшоштуктары бар. Алар чогуу онлайн оюндарын ойношот, блогторду түзүшөт. Жаш ата-энелер өзлөрүнүн компетенттүүлүгү төмөн болгон маселелерде балдарына баш берүүдөн коркушпайт. Бешинчиден, аларда адеп ахлактык талаптар бийик жана жалгандыкты аябай сезишет. Альфа адамдары эч кандай сыры жок, жалган маалыматы жок, тунук дүйнөнү баалашат. Аброй алардын дүйнөсүндө маанилүү ролду ойнойт. Ошондуктан азыркы балдарда адеп ахлак нормалары жогору. Аларга айлана чөйрөнү коргоо, жаныбарлардын тукум курут болушуна жол бербөө, таштандыларды кайра иштетүү жана ойлонуп колдонуу маанилүү экендиги бала кезинен эле айтылып келет. Альфа балдары бул жогорку стандарттарды өздөрү аткарууга аракет кылышат жана айлана чөйрөдөгү адамдардын ушул эрежелерди сакташын камсыз кылышат. Алтынчы, алар көпкө чейин бир нерсеге көңүл топтой алышпайт. Жаш муун узак мөөнөттүү концентрацияга байланыштуу олуттуу көйгөйлөргө туш болушат. Бүгүн 1 секунд адам контент кызыктуу же кызыктуу эместигин түшүнүүгө үйрөнгөн убакыт. Ушундан улам альфа балдардын сынчыл ой жүгүртүүсү абдан жакшы өнүгөт. Жөн гана маанисиз жана жагымсыз нерселерге коротууга убакыт жок. Жетинчиден, альфа адамдар узак жашашат. Балким 100гө чейин болушу мүмкүн. Анткени заманбап дүйнөдө медицина тездик менен өнүгүп, жашоо сапаты жыл сайын жакшырууда. Азыркы балдар 100 жашка чейин, андан да көп жашашы мүмкүн. 2010 жылдан бери төрөлгөн балдар ден соолугу чың жана узак жашашат.
Биз атактуулардын балдарынын эң кызыктуу өмүр баяндарын эстеп, алардын тагдыры жөнүндө айтып беребиз. Кийинки сюжетке көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Кээде актуалдуулукка жетүү үчүн жылдыздуу үй бүлөдө төрөлүп же көп күч аракет жумшоо керек окшойт. Ата-энесинин адактуулугуна таянбастан коомдук турмуштагы кыйынчылыктарды жеңип, жанын үрөп, өз жашоосун курган балдар жөнүндө айтып беребиз. Бул Джейден Смит, ырчы актер, модель. Ал абдан таланттуу ата-энелердин уулу. Социалдык тармактагы ишмердүүлүгүнүн жана катуу твиттеринин жардамы менен анын ата-энесине караганда күйөрмандары көп болушу мүмкүн. Уилл Смит менен Джада Пинкет Джейдендин сыймыктанган атасы жана апасы. Бул экөө дүйнө жүзүнө белгилүү. Алардын таланттуу балдары бар экени таң калыштуу эмес. Мисалы, алардын Уилла аттуу кызы 2 альбом чыгарды. Бирок Джейден Смиттердин үй бүлөсүндө эң популярдуу окшойт. Дакота Джонсонду баары билишет. Ал 50 оттенков серого тасмасындагы ролу менен дүйнөгө белгилүү болду. Күйөрмандар бул актриса жөнүндө көп билишсе дагы, көпчүлүк анын бирдей атактуу ата-энеси бар экендигин укканда таң калышат. Анын апасы Алтын глобустун ээси Мелани Гриффит, атасы Том Джонсон. Ал 80-жылдардын жылдызы болгон. Майами полициясы роль ага Алтын глобусту ыйгарган. Дакота өзүнүн ысымын популярдуу кылып, учурда көз карандысыз тасмаларга басым жасап, актердук талантын ар кандай жолдор менен көрсөтүүдө. Заманбап музыканы укпашыңыз мүмкүн. Бирок Майли Сайрустун ырларын жок дегенде бир жолу кандырсыз. Ал Диснейдин супер популярдуу шоусунун жылдызы болуп баштаган. Майли Сайрустун атасын чыныгы атасы Билли Рэй Сайрус ойногон. Ал 90-жылдары белгилүү кантри ырчысы болгон. Жана жакында Old Town Road ыры менен таанымал болду. Бирок ал кызынан популярдуу боло албайт окшойт. Майли көптөгөн таң калтырган фотосессияларды гана жасабастан, дүйнөнүн бардык чарттарында биринчи орундарды ээлеген музыкалык хиттерин да чыгарат. 2 жыл мурун ал бардыгын таштап, Голливудтун мини-сериалына тартылган. Эмма Робертс балдардын сериалдарынан баштаган. Ал Nickelodeon каналынын жылдызы болгон. Шоу «Не такая». Анда бир нече жыл иштегенден кийин ал дароо Голливуд олимпине аттанды. Жылына аны менен бирге аз болсо 2 Голливуд тасмасы чыгат. Ал ошондой эле америкалык Horror Story аламынын маанилүү бөлүгү болуп калды. Анын белгилүү туугандары кимдер? Бир кезде популярдуу болгон Эрик Робертс анын атасы. Ал 90-жылдары белгилүү болчу. Анын Голливуд жылдызы деген статусу көпчүлүктөрдүн көз алдында түшүп калса дагы, белгилүү режиссерлор аны тасмаларына чакырышат. Анткени актер кадрда абдан таасирдүү көрүнөт. Эгер фамилия сизге тааныш угулса, анда бул Эмма Робертс Джулия Робертстин жээни болгондуктан. Джулия Эрик Робертстин бир тууган сиңдиси. Бирок Эмма жаштайынан иштеп баштап, жетишкендиктеринин баарына татыктуу. Кээде ата-энелердин атактуу ысымдары оңой жол менен кетпейт. Актриса Кейт Хадсон Голливудту багындырам деп чечкенде, анын апасы Оскар сыйлыгынын ээси Холди Холм жана анын өгөй атасы Корт Рассел сүйүнүшкөн эмес. Себеби алар Голливудтун кыйынчылыктарына туруштук берүү үчүн кызынын аларга таянышын каалашкан жок. Алар бул жөнүндө бир нерсе билишкен. Анткени өздөрү Голливудта жашашкан. Кейт анын убактысы келди деп чечкенде, ата-энеси ага акча берүүнү токтотушкан. Бирок бул анын романтикалык комедияларда көрүнүктүү карьерасын курушуна жана ал тургай Оскар сыйлыгына илингенге тоскоол болгон жок. Продуктор Адора Свитактын айтымында дүйнөгө баладай ой жүгүртүү керек. Тайманбас идеялар, чексиз чыгармачылык жана өзгөчө оптимизм. Анын айтымында балдардын чоң кыялдары чоң үмүттөргө арзыйт. Чоңдордун балдардан үйрөнүүчү нерселер бар. Бүгүнкү сөзүмдү суроо менен баштагым келет. Сиздер акыркы жолу кичинекей деген сөздү качан уктуңуз эле? Мага окшогон балдар үчүн биз акылга сыйбаган талаптарды койгондо, жоопкерчиликсиз жүрүм-турум көрсөткөндө, же биздин Американын кадимки жарандары экендигибизди көрсөткөндө, бизди кичинекей бала деп аташат. Чындыгында мени тынчсыздандырган нерсе
Бул империализмден жана колонизациянын окуяларында дүйнөлүк согуштарда көз чаптырсак, ким жооптуу? Чоңдор. Абалдары эмне кылышты? Анна Франк Холокост жөнүндө күчтүү сөз менен миллиондогон адамдарга таасир этти. Руби Бриджес АКШдагы сегрегацияны токтотууга жардам берди. Жакында Чарли Симпсон кичинекей шайтан арабасында Гаитиге 120 000 фунт стерлинг чогултууга жардам берди. Бул мисалдардан көрүнүп тургандай, курактын таптакыр эч кандай тиешеси жок. Кичинекей деген сөз чоңдордон көп болгондуктан, биз жоопкерчиликсиз жана акылга сыйбас ой жүгүртүү менен байланышкан жүрүм-турумду сындаганда, бул басмырлоочу сөздү четке кагышыбыз керек. Акылга сыйбас ой жүгүртүүнүн айрым түрлөрү дүйнө жүзүндө талап кылынбайт. Сизде мурун чоң пландар болгон болушу мүмкүн, бирок ал жөнүндө ойлонууну токтоттуңуз. Сиздин оюңуз боюнча бул мүмкүн эмес, же ага өтө эле көп каражат талап кылынат, же болбосо сизге эч кандай пайда алып келбейт. Кандай болбосун балдар үчүн эмне себептен андай кылууга болбойт деген суроолор пайда болбойт. Балдар максат жана үмүт менен шыктанышат. Мисалы, менин каалоом. Баары бекер болуп, ачкачылык болбосун деген кандайдыр бир утопия. Канчаңыз дагы эле кыялданып мүмкүнчүлүктөргө ишенесиз? Кээде тарыхты билүү жана утопиялык идеалдардын мурунку ийгиликсиздиги оордук болушу мүмкүн. Анткени, эгерде баардыгы бекер болсо, азык-түлүктөр түгөнөт. Башка жагынан алганда, биз балдар дагы эле кемчиликсиздик жөнүндө кыялданабыз. Бул жакшы. Анткени бир нерсени реалдуу кылуу үчүн алгач кыялдануу керек. Ар тараптан элестетүү биздин кайраттуулук мүмкүнчүлүктөрдүн чектерин жылдырууга жардам берет. Мисалы, Такомадагы Айнек музейи, Вашингтон, менин штатым. Вашингтонда балдар деп аталган программа бар. Анда балдар Айнек оюмдарынын сүрөтүн тартышат. Алар Айнек искусствосу боюнча өз ойлорун чыгара алышат. Сүрөтчү өзүнүн эң мыкты идеяларын программадан алгандыгын айтты. Бул балдар Айнекти жана кээ бир формаларды үйлөөнүн канчалык кыйын экендиги жөнүндө ойлонбой, жөн гана жакшы идеяларды ойлошот деп билдирди. Эми Айнек жөнүндө ойлонгондо, Шмуле же балким италиялык вазалар жөнүндө түстүү оймо чиймелерди элестетсеңиз болот. Бирок балдар чектерден чыгып, креативдүү ойлонуп, жүрөгү сынган жыландар падышалыгын, сиз көрө турган бекон менен баланы жаратышты. Биздин туубасы акылмандыгыбыз, инсайдердик билим болбошу керек. Балдар чоңдордон көп нерсени үйрөнүшкөн. Жана бизде бөлүшө турган дагы нерселер бар. Менин оюмча, чоңдор балдардан үйрөнүш керек. Мен сөзүмдүн көпчүлүгүн мугалимдердин жана студенттердин билимдүү тобунун алдында сүйлөйм. Жана мага ушул окшоштук жагат. Мугалим класстын башында туруп, окуучулардын тигини же муну жаса деп суранышы туура эмес. Окуучулар дагы мугалимге үйрөтүш керек. Чоңдор менен балдар ортосундагы окуулар өз ара болуш керек. Бирок тилекке каршы чындык бир аз башкача. Жана бул ишенимге же анын жоктугуна байланыштуу. Эгер кимдир бирөөгө ишенбесең, ага чектөө коюу туура. Эгер мен улуу эжемдин акыркы насыясына койгон 10% үстөгүн төлөп берүү мүмкүнчүлүгүн төлөп берүүдөн күмөн санасам, анда ал аны кайтарып бергенге чейин менден көбүрөөк акча алуу мүмкүнчүлүгүн кармайм. Бул чыныгы окуя. Чоңдор балдарга карата мындай кылба, тигиндей кылба деген чектөө менен карашат. Мектептеги интернеттин колдонулушу чектелет. Тарых көрсөткөндөй, режимдер көзөмөлдү сактап калуудан корккондо зулум болуп калат. Чоңдор толугу менен тоталитардык режимдердин деңгээлинде болбосо дагы, балдар эрежелерди түзүү жөнүндө эч нерсе айта алышпайт. Бул улуу калк, жаш калктын каалоосун угуп, эске алыш керек дегенди билдирет. Жана андан да жаманы, чектөө, чоңдор көбүнчө балдардын жөндөмдөрүн баалашпайт. Биз көйгөйлөрдү жакшы көрөбүз, бирок үмүт аз болгондо, бизге ишенбегенде биз аларда чөйүп кетебиз. Менин атайынем менден жана эжемден аз үмүт күткөндөн башка нерсе бар болчу. Алар бизге дарыгер, же юрист бол, же ушуга окшош иш менен алектен деп айтышчу. Бирок атам бизге Аристотель жана микробтор менен күрөшкөндөр жөнүндө окуп берчү. Мен 4 жашымдан бери жазууну жакшы көрчүмүн. 6 жашымда апам мага Microsoft Word менен өз ноутбугумду сатып берди. Билл Гейтске жана апама рахмат. Мен бул кичинекей ноутта 300дөн ашуун окуяларды жаздым. Жана аларды жарыялагым келди.
Жөн гана мени шылдыңдоонун ордуна сен жөн гана аласың, сен чоңойгоча күтүшүң керек деп айтуунун ордуна ата-энем мени чындап колдошту. Көптөгөн басманканалар балдарды анчалык деле кубатташкан эмес. Балдардын ири басманканаларынын бири балдар менен иштешпейбиз деп айтты. Балдар басманканасы балдар менен иштешпейт экен. Бирок башка бир басманканага кайрылсак, алар мага ишенип, менин айткандарымды угууга даяр болчу. Алар менин биринчи китебимди чыгарышты, Учуучу манжалар. Бул жерден көрсөңүз болот. Мен жүздөгөн мектептерде презентация кылдым. Акыры бүгүн сизге кайрылып жатам. Бүгүнкү көңүлүңүздү баалайм. Анткени сиз чындыгында мени уктуңуз. Бирок мында көйгөй бар. Балдар чоңдорго караганда жакшыраак экендиги толугу менен чын эмес. Балдар чоңоюшат жана силердей болуп калышат. Чындыгында балдар сизден мыкты болушсун деген максат эмес. Прогресс жаңы муундар жана жаңы доорлор өсүп, өнүгүп, мурункуларга караганда жакшыраак болушкандыктан болот. Ошондуктан биз караңгы доордо жашабайбыз. Сиздин позицияңызга жана жашоодогу ордуңузга карабастан, биз мыкты болуп өсүшүбүз үчүн балдарга мүмкүнчүлүктөрдү түзүү керек. Кызматташ тестер. Сиз угуп, балдардан үйрөнүп, бизге ишенип, бизден көбүрөөктү күтүңүз. Биз кийинки муунбуз. Бул дүйнөнү алдыга илгерилте турган адамдар. Эми дүйнө жаңы лидерлер жана жаңы идеялар үчүн мүмкүнчүлүктөргө муктаж. Балдарга лидерликке жана ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүктөрү керек. Дүйнөдөгү көйгөйлөр үй бүлөлүк мурас болбошу керек. Рахмат. Thank you. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ырдестени тартуулайбыз. Бул ыр маанайыңызды көтөрүп, сиздерге позитивдүү таасир этет деп үмүттөнөбүз. Баланы кайгыга алдырба, камынып жашоодо жыланы алдыга. Жаман жакшы күндөр өтө берет тагдырда, жеңүү сөзүн айтып турса жарык жаныңда. Жашоодо даңгыр болсун түбөлүк жолуңа, үзүлбөй бекен болсун кармашкан колуңа. Ар бир ой максатың ар дайыма ишке ашык, ар дайым бирдей болсун ойлогон оюңа. Болду кайгырба, бүгүн сенин байрамың, жылмайып барына. Götürelim anaydı, bari cayında, yakındarın canında, tübülük bolsun uşunday, bolsun dayıma. Yaşadı en maneli baktılı günün erkeldi, yanaşıp jaraşıp tübülükte bir bolğula emi, sıylap atenemni, kaygımın kocenip, hurmatta bir tuğandı canadağı kırgız elim. Par bolup bir bolup arabızın tımakta, bağıtlar özgörbey birindi birin barkta, baylık ayamız, bakıtlı közde battan, başlı жерге salba atta minnetin atta. Aylanаңа шайыр шаткадайын бөлөнүп, ар убакта бакыт нуру сизге төгүлүп, жаш жубайлар бизге бул аланда көбөйүп, жашыдагы арысында шаңга чөмүлүп. Ал о тилекти кабыл кылсын жараткан, батасын берсе жаш карсыр тараптан, көздөн аккан жаштар бул бакыттын белгиси, токуп бага берсин махаббаттын деңизи. Болдуң кайгырба, бүгүн сенин байрамың, жылмайып барына, көтөрөлүм анайды, бары жайында, жакындарың жаныңда, түбөлүккө болсун ушундай, болсун дайыма. Kalsın ошол күн жадырап жайнасын келген конуктор бир күн мен да созуп өнөм сиздерге гана арнап көңүлү көтөрөлүп барыбыз болуп бир тарап ардактап урматтап достору коштоп келсе таанышкандары болсо бирин бири кечирсе баштан өткөн жаман жакшы күндөрдү эстесе жаш эркин мындай сонун күнгө эмне гана жетсен
Болду кайгырба бүгүн сенин байрамың жылмайып барына көтөрөрүм анайды бары жайында жакындарың жаныңда түбөлүккө болсун ушундай болсун дайыма. Ушинтип биздин чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздер үчүн берүүбүздү пайдалуу жана кызыктуу кылганга ар дайым аракет кылабыз. Айжамал Амангелдиев түстүү тасма берүүсү кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.